Урматтуу туугандар, мына өткөндө биз Ошто Асылбек деген бир эки көзү азиз балага 3 комнаттуу үй берилгенине күбө болуп, ошол күлүш тапшырышына биз барып катыштык. Жаңы салынган жанагы элитный үйлөрдөн 3 бөлмөлүү үйдү хадия кылышты. Жарымын ошо үйдү салган бала берди, жарымын Ак ниет аманат деген фонд бар, ошонун башчысы Медер деген жаш бала, мына ошол бала ошо элден акча топтоп, анан ошо 3 бөлмөлүү үйдү алып беришти. Эми бул дүйнөдө эки көзү азиз адамга өтө эле оор туугандар. Бул дүйнөнүн эмне экенин көрбөсө, ата энесинин кандай экенин көрбөсө, баласынын кандай экенин көрбөсө, бул дүйнөдө ушунчалык Алла Таала берген кооз неаматтарды көрбөсө, ал үчүн өтө кыйын. Ал Асылбектин өзүнүн эле көзү азиз болуп калбастан, өзүнөн кийинки төрөлгөн эки баласынын дагы эки көзү азиз. Анан ошо көзү азиз балдарынын бирөөсү көзүнөн да операция жасаш керек экен, жүрөгүнөн да операция жасаш керек экен. Ушунчалык катар сыноолорду берген. Мына ошого айтып атпайбы? Менин аялым айтат дейт. Асылбек, сен бул дүйнөгө сабыр кылгының, Алла Таала бул дүйнөдө бизди сынап атат, эртең акыретке барганда бизге Алла Таалам бейишти берет депчи. Мына аял. Машинеси бар, үйү бар, иши бар, башкасы бар эркекти аялдар кыйнап коюп атат го. Эмнеге аны алып бербейсиң, эмнеге буну алып бербейсиң, эмнеге аяка минтип барбайбыз, эмнеге мияка минтип барбайбыз, эмнеге биздин үйгө минтип барбайбыз, тигинтип барбайбыз деп, ошончо ден соолугу бар, бардык нерсеси бар үйдө отуруп аялдар эркекти кыйнап койгон учурлар болуп атат. Ал эми Асылбекти караңыз, ошондой кыйынчылык болсо, 3 көрдү жетелеп багып атат, анан кийин дагы аларга поддержка дагы берип атат. Мына ошону көргөндө биз өзүбүзгө нааразы болуп кеттик. Биз өзүбүзгө дагы шүкүр кылбайт экенбиз Алла Тааланын берген неаматына деп, мисалы үчүн мен өзүм нааразы болдум. Бул нерселердин бардыгы биз үчүн сабак. Бул нерселердин бардыгы биз үчүн сабак.